У народа кризис, а они новый белый дом строят. Неправильно? Тынчтык проспектisi жабылып калып, биз жумушка кечигип калабыз. Эртең менен пробкалар турат. Ошон үчүн колдойм. Не болсо да эми башчыбыз колдойбуз, патшабыз баары. Баарына салам. Бул баштан башта. Ысык көл мейманканасынын ордуна президенттин администрациясынын жаңы имараты курулганын айтат. Президент куруу иштерине эч кандай акча кетпейт. Чыгымын инвесторлор жабат дегени менен аларга Бишкектен 16 гектар жер бөлүнөт. Жердин баасы $80 миллион. Куруу иштерин кыргызстандыктар колдошобу? Президент эл менен кеңешпесе дагы биз бүгүн эл оюн угабыз. Менин оюмча да кереги жок беле дейм да, анчалык. Балким башка проблемаларды чечсе болот. Бир мамлекет үчүн бир жакшы бир нерсе алып келип берсе, жакшы эле болуш керек да. Анан жөн эле көрүнүш үчүн эле салып коюш болсо, анда бул терс нерсе болуш керек. Думаю, это несправедливо по отношению к народу, потому что все дорого. Даже сахар стоит 106 сомов за килограмм. У народа кризис, а они новый белый дом строят. Неправильно? Если честно, мне без разницы. Чындабайтсам. В любом случае, элди караш керек го. Сейчас действительно трудно живется всем, так что пока мындайда иштеп турушса болмок. Биз макулбуз. Жаңысын эмне үчүн жаман? Жаңы бирдеме салса жакшы да. Тем более бюджеттен акча кетпейт экен. Эчтеке болбойт, ал здание бирөөгө керек дейип калат. Өкмөт деле бир жерде иштеш керек да. Колдойбуз, обязательно колдойбуз да. Жакшы өзгөрүштөр болот атат буюрса. Не дейбиз, мамлекеттин жумушу оңой эмес да. Биз карапайым элдер айта беребиз да, баары сүйлөй беребиз, мондай отуруп алып. Не болсо да эми башчыбыз колдойбуз, патшабыз баары. Азыр ак үйдө биз азыр момундай кымбатчылык болуп атканда, момундай турмуш болуп атканда, азыр ак үйдө отуруп элден мурун элдин жашоосун оңдоп, мектептерде карачы кандай болуп атат. Балдар көп, 300 менен окушат. Ошо мектеп салып, детсад салып, андан кийин элдин турмушу оңолгондон кийин салса эле болот. Азыр бар да отура турган жер. Жаңы имараттардын, жакшы өндүрүштөрдүн курулушуна мен макулмун. Бирок Кыргызстандын жерин башка бирөөлөргө берүүгө каршы. Антсек чекесинен бөлүп бере берсек, анда Кыргызстанда кандай болот? Мүмкүн булар эскиргендир, анан жаңысы керек болуп калган. Колдойм. Тынчтык проспектisi жабылып калып, биз жумушка кечигип калабыз. Эртең менен пробкалар турат. Ошон үчүн колдойм. Разгрузка транспорт болуш үчүн эле колдоп атам да, что башка жактан делегациялар келип атат. Ошондо туруп калып атпайбызбы, туурабы? 16 гектар жер берип койду, анан кийин болбойт дешип атпайбы. Эми ал жер турган эле жер да. Жакшы нерсени болгон эле жакшы да. Ал жөн жаткан жерди кармап турганда эмне пайда? Ал эми президенттин пресс катчысынын айтымында экинчи ак үй куруунун зарылчылыгы чет элдик делегацияларга уят болбоо. Эми өлкөбүздүн коноктору дагы ушундай суктануу менен карасын деген билдирүүнү жазган. А сиздин оюңуз кандай? Куруу иштерин колдойсузбу? Комментарийге жооп калтырсаңыз болот. Көрүшкөнчө.